Фабиликте демек Instagram аркылуу иштеп отуруп айлыкка чыгуу темасын улантабыз. Демек биздин кийинки айта кетчү нерсебиз демек баракчаны кызыктуу кылуу үчүн эмне кылыш керек, Демек биринчи вирус цитаталарды кошот экенсиз. Мына вирусный маркетинг деген, Демек если вы не строите свою мечту, кто-нибудь обязательно наймет вас строить свою дейт. Шошон, мына шошон орусча тексттерди сиз кыргызча которуп, өзбекче которуп жасасаңыз да болот да. Могошон сүрөт мына мама, если действительно түйүнө жазсаңыз болот. Сүрөт кошсо ушул сүрөткө текст кошсоңуз болот, мисалы үчүн астына. Бул боюнча Paint деген программа бар, өзү ноутбукта бар. Мисалы үчүн Paint'тен мындан кийинки бөлүктөрдө биз айтып кетебиз. Атайын ушу сүрөттөргө текст кош боюнча атайын программалар бар. Ошол жардам менен кошсоңуз болот. Ал эми ноутбуктан жасай турган болсоңуз, анда Paint деген программа жакшы программа. Астына мына ак фон коюп туруп текст кошуп койсоңуз болот экен. Мына ушул мисалы үчүн ошол сүрөттөрдү дайым көчүрө жүрүңүз дагы. Ошондой мисалы үчүн мен иштейм, мен өзүмдү карайм деген аял даже баласын карап атып сөзсүз түрдө ошого убакыт табат экен. Ал эми жалкоолонгон аял убакыт таппайт экен. Мына дагы бир вирус маркетингтердин бири, мына когда надо, то мына көрдүңүз, баклажкалардан сонун кайык жасап коюптур. Мына акча жок деген бул жөн эле шылтоо экен да. Чынында акча жок бул проблема эмес экен. Негизинен чынында каалоо бар болсо адамда, ал бардык нерсени жасай алат экен. Мына когда надо, бул текстти мен түзгөм. Когда надо, то слово у меня нет денег просто перестает работать, начинает работать правило надо, и мы находим выход из ситуации. Деп туруп мен өзүмө доставка цветов боюнча мурун кызматым бар эле, белек бер чекит кейжи деп мына сайтты мен реклама кылам. Доставим букеты на дом и работу вашим близким дейт. Биз биз любой ситуациядан выход табабыз деп туруп мына киргизип атабыз. Сиз да ушинтип ошон өзүңүздүн атыңызды жана телефонуңузду киргизип ушинтип киргизсеңиз болот экен. Анан сиз кызыктуу болуш үчүн сиз колдонуп көргөн, кийип көргөн продукцияларды мына бул жерде көрүп атасыз. Жолукту салып көрүп атат, кийимди кийип көрүп мына сүрөткө чыгып атат. Ошон сүрөттөрдү киргизип туруңуз. Улам өзүңүз колдонуп көргөн. Ошондой эле жаңылыктар, жаңы жетишкендиктер боюнча сөзсүз түрдө сүрөттөр жасап туруңуз. Мына көрүп атасыз, дорогая моя 15% чыгыптыр. Хафиза, поздравляю с новым мега-уровнем 15% и званием вице-директора дейт. Компания Фабилик, ты лидер с большой буквы, жду с нетерпением тебя в звании директора. Трудно жасап туруп киргизип. Анан астына киргизип, ищу девочек в команду Фабилик, работа для всех желающих, подарки деп. Мына көрдүңүз, сиз да ошентип командаңызда адамдар өсө баштаганда 3%, 6%, 9%га чыкканда ошентип куттуктоо тексттерди жазып, өзүңүздүн бараңыз чаңыңызга киргизип, мына ушинтип дагы да бизнесиңизди реклама кылып көбөйтсөңүз болот экен. Сиз чечкен проблемалар, мына мисалы үчүн кандай бир кардарыңыздын кандайдыр бир проблемасын чечтиңиз, өзүңүздүн үйүңүздү кандай бир өзүңүздүн денеңизде сулук тараптан жана башка тараптан кандайдыр бир проблеманы чечтиңиз. Ошол боюнча мына до и после же натыйжа сүрөттөрдү киргизип. Ар кандай реклама цитаталарды киргизиңиз. Мына мисалы үчүн көрүп атасыз, работа для мам дейт. Узнай, кем ты можешь работать. Ошон сүрөттөрдү көбүнчө мына Фабилик боюнча ачкан адамдардын ачкан баракчаларын көрүп көчүрүп ошон сүрөттөрдү тексттерди жасаңыз. Жана алардын тексттерин өзгөртүп өзүңүзгө ылайыктуу кылып өзгөртүп алсаңыз болот экен. Сизге мисал болуп кетсе болот экен. Алгачкы натыйжаларына мисалы үчүн 1000 сом таптыңыз, 2000 сом таптыңыз Фабиликтен. Алгачкы кардарлар менен иштешип отуруп мисалы үчүн айталы 500 сом таптыңыз. Бул деле жетишкендик. Ойлошуңуз мүмкүн, мен эми кичине эле акча таптым да муну эмне кантип мактанам деп. Бул мактанган эмес, бул демек натыйжа бар. Мына сиздин биринчи кадамдарыңыз, Мына традициондук бизнесте, классикалык бизнесте сиз 200 миңден 500 миңге чейин акча киргизесиз. Анан кийин гана айталы 5 миң, 10 миң сом таба баштайсыз. Ал эми Фабиликте болсо сиз 1000 сом, 2000 сом акча киргизип атасыз, анан 500 сом, 1000 сом таба атасыз. Бул деле жакшы натыйжа. Ошон тексттерди киргизсеңиз болот. Ошол сүрөтүңүздүн астына эгерде сиз уялсаңыз, мына бул аз акча дейин деп. Анан юмор текст сүрөттөрдү мына киргизиңиз. Мына юмор текст. Анда көрөсүз, приятного водителдин рекламасы экен. Сонун жасап коюптур, мына кара, анан ак баланын сүрөтүн коюптур, мына ортосуна приятного водитель. Бул да вирус маркетингдин бир түрү да. Мына элдер лайктарды басып, класстарды басып, күлүп, көңүл ачышып, мына сиздин баракчаңыз аябай кызыктуу болуп көрүнүп турат аларга. Жана алар сиздин жаңы киргизген сүрөттөрүңүзгө лайк басып, кирип улам жаңы сиздин кийинки баракчаларыңызда, кийинки сиздин сүрөттөрүңүздү да көрө баштайт экен. Эгерде ошон юмор тексттерде вирус маркетингди киргизип турсаңыз жана кызыктуу жаңы натыйжаларды киргизип турсаңыз, демек сиз живой адам экениңиз билинип турат. Өзгөчө сиз өзүңүз дайым жасаган сүрөттөрдү, өзүңүз жасаган продукция боюнча натыйжалар, өзүңүз жасаган биринчи результаттар, ушуларды киргизип турсаңыз, сиз живой адам катары көрүнөсүз. Жана башка көптөгөн жөн гана каталогду киргизген же жөн гана айталы ошон работа жөнүндө сүрөттөрдү киргизген адамдардан айырмаланып, сиз тирүү адам экениңиз жана сиз менен иштесе боло турган экени көрүнүп турат да. Жумуш боюнча сунушуңузду киргизиңиз. Мына мен жасап койгом даяр текст. Мен да башкалардан көрүп, анан өзүм текст түзүп чыктым. Мына сиз да ушинтип түзүп чыксаңыз болот экен. Мен кыргызча, орусча түзүп чыктым. Сиз мисалы үчүн өзбекче билсеңиз, өзбекче да текст түзүп коюңуз. Ошого окшот. Работа для вас дейт. Предлагаем работу в сети, занятость всего 2-3 часа дейт. Хороший доход. Ошон жумуш боюнча сунуштарыңызды киргизиңиз. Работа не продажи дейт. Работа через интернет, занятость 1,5-2 часа в день дейт. График очень гибкий дейт. Все официально дейт. Мына добавляйте, спешите в личку деп коюп. Мына ошон сүрөттөрдү дайым көчүрүңүз дагы киргизиңиз. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, сөзсүз түрдө ошон сүрөттөргө
сөзсүз түрдө өзүңүздүн атыңызды, телефон номериңизди, мүмкүн болсо WhatsApp, ошол номер контактларыңызды жазыңыз. Анткени сизге кирип кызыгып аткан адам эч убакта сиздин номериңизди ар жерден издебейт. Ар бир сүрөтүңүздө сиздин атыңыз жана телефон номериңиз болсун. Сизди кайсы сүрөтүңүздү көрүп калса, кайсы сүрөтүңүздөн кызыгып калса, ал дароо сизге жазчу болуш керек да. Сизди оңой таба алыш керек болуш керек. Ал эми эгерде сиз башында баракчаны ачканда бир номериңизди жазган болсоңуз, анан кийин дагы ортосунда бир жазган болсоңуз, өзгөчө сиздин баракчаңызда бир 50дөй сүрөт бар болсо, ал кайсынысынан издеп отурат сизди? Андыктан сиз ар бир сүрөтүңүзгө сөзсүз түрдө кошуп чыгышыңыз керек. Мына мен кошпогондо Мерлан 772 дегенде, Сүрөттөгү текстти 2-3 тилде жасаңыз, мүмкүн болсо. Орусча, кыргызча жана өзбекче билсеңиз, өзбекче да жасаңыз. Анткени сиз башка баракчалардан айырмаланып, көпчүлүк адамдар мындай нерсе бар, алар орусча өз оюн, пикирин айтуудан уялышат жана тартынышат. Так айткандан дагы баары тең эле так эле айта алышпайт да. Кээ бирлер түшүнүшөт, же чала бучук түшүнүшөт өзгөчө сиз орусча кылсаңыз, Ал эми кыргызча жана өзбекче кылсаңыз, сизде артыкчылык болот, сиз башкалардан бир тепкиче өйдө турасыз, же 2-3 тепкиче жогору турасыз, сизге кайрылып жазып суроолорун бере баштайт. Ал эми орусча гана тексттер болсо, сизге кайрылбашы мүмкүн, жакшы түшүнгөндөр гана кайрылат, Андайлар бар, бирок андайлардын саны өтө көп деп айта албайм. Андыктан кыргызча жана өзбекче тилдерди да жазыңыз. Сүрөттөрдү жасоодо сизге мына атайын программа бар, PixArt приложениеси. Эгерде сиз уюлдук телефондон жасасаңыз, PixArt. Ал эми сиз ноутбуктан же компьютерден жасасаңыз, анда бул Paint деген программа жана Office Manager деген, Microsoft Word'то Office деген программа бар. Office Picture Manager болуш керек. Ошон программа аркылуу жасасаңыз болот экен. Деги эле кайсы программа менен жасашты билбесеңиз, YouTube-га киресиз дагы, как делать картинки и тексты или цитаты деп туруп, на мобильном телефоне десеңиз, даяр видеолор, бүт үйрөтчү видеолор чыгат. PixArt кантип иштеш керек, шулар чыгат. Видеолорду жасоодо сизге керектүү программалар бул KineMaster приложениеси, эгерде сиз Android'да иштесеңиз. Эгерде сиз iPhone колдонсоңуз, анда iMovie приложениеси аркылуу сиз видеолорду жасасаңыз болот. Бул көбүнчө сиз сүйлөп тартам десеңиз, же кандай бир сүрөттөрдү киргизип слайд-шоу жасайм десеңиз, ошо видеолорду жасайм десеңиз, же өзүңүз телефондун экранында туруп алып сүйлөп айтып берип жасайм десеңиз, ушул видеолор жакшы. Ал эми сиз уюлдук телефонуңузда болгон нерселерди көрсөтүп, эмне жасап атасыз, кантип көчүрүп атасыз каталогдо, кантип сайтка кирип атасыз, кантип заказ жазып атасыз, ошол видеолорду телефонуңуздун ичинде болгон нерсени тарткыңыз келсе, анда Do Recorder деген программа, iOS программа, приложение, мына ушул аркылуу жасасаңыз болот. Буларды иштөө боюнча дагы да YouTube-га кирип Do Recorder как делать видео десеңиз, видео атайын үйрөтчү видеолор чыгат. iMovie как работать, KineMaster как работать десеңиз чыгат. Инстаграмда, интернетте иштөөдөгү негизги каталарды айтып кетели. Мисалы үчүн, мына жалаң каталогдогу сүрөттөрдү киргизүү бул өтө чоң ката. Муну көпчүлүк Инстаграмда иштеген консультанттар жасашат. Анткени мен аларды туура түшүнөм, эми аларды үйрөткөн наставник жок жана аларды үйрөтүп жол көрсөткөн адам жок. Сиздерге болсо повезло, мына сиздерде биздин даяр видеолорубуз бар. Ошол даяр видеолорду пайдаланып отуруп, мына баракчаңызды кызыктуу жана натыйжалуу жасап алсаңыз, кылып алсаңыз болот экен.